23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан силерди бүгүнкү улуу майрам менен чын дилден куттуктап кетмекчимин. Канча тил билсең, ошонча кишисиң деген накыл сөздөр бар кыргыз элинде. Башка тилди 6 айда үйрөнсөң болот, бирок өзүбүздүн тилди өмүр бою үйрөнүп бүтө албайсың. Ошон үчүн тилди аябай жакшы билели. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Башка тилди эмес, өзүбүздүн кыргыз тилди билбегенден уялалы. Сен элдин тукуму курут болгон, тилди сактап калган улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар, акыр түбү тирилер тудук болгон. Ташты сыгып тарыхты тапкым келет, тилимиме туу тутуп өткüm келет. Эне тилим эсилип чаңгандарды. Кереметтүү, канаттуу, кыргыз тилдей тил жок жарык дүйнөдө. Кудайым мени кыргыз кылып жаратканга, кыргыз тилди мүмкүн эмес сүйбөгөнгө, кыргыз тилдин кудуретин карачы, кылымдарга кылчай көр азыраак. Жактуулар манас айтып жатканда, Кыргыз тили кылымдарды каараткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан дегендей, эртеңки биздин ордубузду баса турган жаш жеткинчектерге кыргыз тилибизди аярлап өткөрүп берели. Мына ушинтип тарбиялык саатыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.